Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Maşallah. Bugün Kuday buyursa söz söyle tuğrasında ce olsa söz söyleyen adepleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жақсы söz bu sadaka degen. Vel kelamu tayyibatun sadaqatun deydi. Je olsa жақсы söz ne eken? Bu sadaka degen eken. Көптөгөн sıfatlar var. Musulmandın en çok saktana turgan nerselердин birөөсү bul anın tili. Je olsa süylep atkan sözleri bolsa septilet. Bir söz menen adam musulman bolat, bir söz menen adam ne etken? Kapır bolat. Oşonda ele bir söz menen adam bir adamды öldürüp koyat, bir adamды tiriltip koyat. Bir adamdın göngülün alıp koyat, bir adamdın göngülün jok kılıp koyat. Demek siz menen biz bir iki karışımca bir 15 santimetr meli katı olsa 10-15 santimetr bolgon tilibizdi subhanallah karашыбыз керек экен. Ал tildi. Ошол biz düşmanı жок кылыш үчүн колдонсок болот экен, же болбосо düşmanды дос кылыш үчүн кылсак болот экен. Кыямат күнү таразага тартыла турган амалдардын бирөөсү бул тил. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо тил жөнүндө абдан көп айтып кеткен. Kimde kim ошол тилин сактаганды үйрөнсө, жакшы сөз сүйлөгөндү үйрөнө турган болсо, иншалла ал адамдын бул дүнү ахирети курулат экен. Укба бин Амирадан айтчу боюнча Аллах Неби саллаллаху алейхи ва саллям кутулуунун себеби эмнеде деп сурады. Же болбосо Укба бин Амирадан сурат экен, пайгамбарыбыздан кутулуунун себеби эмне деп сурады. Ал айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тилиңе ээ бол, сага үйүң жетиштүү болсун, күнөөлөрүңө өкүнүп ыйлагын dedi. Ne dedi? Тилиңе ээ болгун dedi. Демек, тилге ээ болуу деген сөз акылыңды иштет деген сөз. Мен көчө силерге сабакта имам Шафи рахмаллаху тааланын айтканын бир аз айтып бердим. Имам Шафи рахматуллахи алейхи ушундайды айтып аткан: жүрөк тил менен бузулат экен, тил менен оңолот экен. Эгерде адамдын жүрөгү бузула турган болсо, кыргызча айтканда пейили бузула турган болсо, анын бүткүл амалдары бузулуп кеткен. Ошол сенен чоң мурунку өтүп кеткен пайгамбарлардын бирөөсү сен кандай жашаган болсоң, ошондой өлөсүң, кандай өлгөн болсо, ошондой тирилесиң деген экен. Демек, тилиңди кандай колдонгон болсоң, сенин акыркы сөзүң да ошол болот экен. Тирилгендеги мисалы bir adam ömür boyu bir нерсени сүйлөй турган болсо, ал комага чыгып кала турган болсо, bir нече убакытта ал тириле турган болсо, акыркы эмне сүйлөгөн болсо, ошону айтып тирилет деп биздин докторлор айтып атат. Бар досурсаң ошону акыркысы менен болот дейт. Кээ сөгүнүп тирилет, кээ өкүнүп тирилет, кээ ыйлап тирилет, кээ күлүп тирилет, кээ жакшы сөз сүйлөп тирилет. Эмне экен? Сиз менен биздин тилибиз биздин жүрөгүбүзгө бир кирип аткан бир булак экен. Бул булактан эмне айтылган болсо, эмне чыккан болсо, ошол нерсе жүрөккө барып куя берет экен тууган. Ошон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тилиңе ээ бол деди. Тилиңди сакта деген жок экен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Авалги тилиңе ээ бол, сен адамсың, сен мусулмансың, сен ошо тилиң үчүн кыяматта жооп бересиң, сен тилиңди сакта, тилиңе ээ бол деди. Жана күнөөлөрүңө өкүнүп ыйлагын dedi. Демек, пайгамбарыбыздын айтышы боюнча көптөгөн күнөөлөр бар экен. Ошол күнөөлөрдүн көпчүлүгү тил менен болот экен. Кээ бирде инсан билип сүйлөйт экен, кээ бирде билбей сүйлөйт экен. Кээ бирде билбей туруп эле сүйлөп салып, сооп таап алат экен, кээ бирде билбей туруп сүйлөп туруп эле ал күнөө таап алат экен. Тилдин салмагы кичинекей эле экен. Бирок андан чыккан күнөө, андан чыккан сооп асман менен жерге толуп кетет экен. Батпай кетет экен.
Demek urmattım, sen men biz neken tilibizge eye boluşubuz gerek eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem albatta pende köp dele köngül burbay. Allah razı bola turgan bir söz söylese, al sebepte Allah hani beyişteki darajaga kötüröt. Albatta pende mani berbey, Allah'ın narazı kıla turgan bir söz söylese, al sebepte tozakka düşöt. Daha bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem albatta pende taktabay bir söz söylegöndük üçün çıkış menen batıştın aralığının alыс bolgon tozakka düşöt. Demek neken siz menen biz söylep atkan sözlerimizni taktашыбыз керек экен. De olbosa bir adamdan deyit degen ele nerseni ukkan nersesini ele ayta berişi anın күнөөкөр ekенdigine жетиштүү болот экен туган. Taktagан жоксуң, билбейсиң, бирөө эле айтып койду. Sen ошол нерсени ойлонбостон түрлө айтып салдың. Мисалы, биздин урматтуу аалымдарыбыз, бурунку өткөн мисалысы чоң аалымдарыбыз бирөөсү İmam Bukhari rahimehullah taala Peygamberimizin bir hadisini ugup oşol hadisти alуу үчүн oşol adamga bar дейт. Kança izlep жүрдү, ушунча kança жол басты, анан аны издеп үйүнө барса, айтат экен, төсүнү алким bir унасын талаадан кармаганы кетти дейт. Талаага барды, караса баягы адам этегини көтөрүп алып, некен баягы жылкыны, төөнү чакырып жүргөн экен. Баягы төсү, жылкысы чуркап келгенден кийин аны кармады дагы этегин чытап койду. Баягы шейхибиз, урматтуу аалымыбыз баягы таң калып карады. Тиги келгенден кийин ассаламу алейкум деп акыбалын сурады. Акыбалын сурап туруп айткан, сиз эмне кылдыңыз десе, бизде ушундай бир адат бар дейт. Кичинекей кезинен жылкыбызды, төбүздү ушундай бир буудайга, ушундай бир арпага көндүрүп коебуз. Анан ал келгенден кийин көндүрүп алабыз да, кийин жөн этекти көтөрүп койсок элек, эмнекен баягы чуркап келет дейт. Мен ошентип десе, макулан деп кетип калат экен. Жанында шериги бар экен баягы, чоң дамылабыздын. Сурайт экен, эмнеге мындай кылдыңыз десе, биз ушунча угуп койбойт белек, жок дене хадисин десе, жок дейт. Мунундан укканга болбойт дептир. Бул жөнөкөй бир атты, жөнөкөй бир макулукту алдап коюп аткандан кийин дейт, адамды жөн эле алдап коет деп, субханалла, эмнеге андан кетип калган экен туган. Канчалык сөз. Кичинекей бир макулукту деле алдап аткан. Эми адамды алдап коюш анын үчүн оңой дейт. Ошон үчүн хадисти жыйнагандарда, ошол эгерде ошондой бир күмөндүү боло турган жер боло турган болсо эле, эмнекен пайгамбарыбыз айтты деген сөздү. Ошол бирөө келип отурду, сепочка деп коет да, иснат санат дейт. Ошол келатып эле, эмнекен бир адамы бир кичинекей бир жерден кээ калп айтып койчу, кичине бир күнөө иш кылып койчу, билинбеген менен, кээ жөнөкөй эле тамашалап койчу десе, эмне кылды? Аны албай коюшкан экен дагы, сахих же болсо бекем хадистерде кошпой койгон. Көрдүкпү анчалык даражада биздин шариятыбыз тагылат. Демек, ошол тилиңди да сактай билүү, бул өзүнчө бир чоң бир илим экен туган. Тилге ээ болуш, бул эркекке берилген. Алла Таала талак маселесин эркектерге берди туган. Эркекке берди. Аялга берип койгон жок. Эмне үчүн ушундай кылды десе, анткени бул эркек, бул тилине ээ болот деп туруп, субханалла, эркекке кубаттуу болуп берип койгон. Азыркы заманда биз эмне атабыз? Ушундай тилибизге ээ боло албай калдык. Кичинекей эле бир эме боло турган болсо, ошол замат субханалла, Кудайым сактасын, биз жашообузда болуп аткан ушундай бир көптөгөн нерселердин бардыгын чыдап туруп, талакты басып кетип калатабыз. Тилге ээ болуу бул илим туган. Тилге ээ болуу бул эрк. Тилге ээ болуу бул сенин мүнөзүң. Эгерде тилиңе ээ боло албай аткан болсоң, сенин мүнөзүң субхана алсыз экен. Сенин эркиң жок экен. Сенин акылың жок экен деген сөзгө келип калыш коркунуч бар экен туган. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп аткан: "Ва ман кана ю'мину биллахи вал явмил ахир фаяқул хайран ау юсмуд." Кимде ким Аллахка жана акырет күнүнө иман келтирсе, анда жакшы сөз сүйлөсүн же унчукпасын дептир. Ким Аллахка жана акырет күнүнө иман келтирсе, Аллахка иман келтиргендер көп экен. Аллахка иман келтирген абдан көп. Кудайга ишенесиң? О, Кудайга ишенем дейт.
Көчөдө жаткан бомж деле, алкаш деле, нашакор деле, зынакор деле, эмнекен капыр деле болсо субхана айтат экен, мен Кудайга ишенем дейт экен. Бирок валямул ахир, кыямат күнгө ишенүү бул момундардын иши экен. Момун гана ахирет күнүнө ишенет экен. Эми айтат экен, ахирет күнгө ишенет эмне үчүн кошулду десе, анткени ошол күнү ал сурак беренен корккон себебинен бул дүйнөдө кереги жок, пайдасы жок сөздөрдү сүйлөп убактысын кетирбейт. Кереги жок сөздөрдү сүйлөп, субханалла, ахиретин бузбайт. Ошо себептен пайгамбар салсам, жакшылыкты сүйлөсүн. Эгер жакшы сүйлөгөнү билбесе, ахиретте ошол тили менен тозокко түшүп калбагын. Андан көрө сүкүт кармап, тынч турганың жакшыраак деген туган. Тил ушундай, же тозокко апарат өзүңдү, же бейишке апарат экен. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дейт дагы. Чынында ма эң сүйкүмдүү жана кыямат күнү эң жакын отура тургандар кулк мүнөзү жакшыгар. Кулк мүнөзү жакшы. Ачуусу бат келип, бат кетет. Ага бир оорчулук келе турган болсо, субханалла, ага кечиримдүү болот. Биринчи салам берет. Аялын сыйлайт. Күйөөсүн сыйлайт. Балдарына ызаат кылат. Жанындагы момунга тили менен дагы, колу менен дагы зыян бербейт. Мына ушулар эң жакын отурган болот. Чынында мага эң жаман көрүлгөн жана кыямат күнү менден эң алыс отура турганыңар көп сүйлөгөндөр. Көп сүйлөгөндөр, кекирейип сүйлөгөндөр жана оозун толтуруп, чеченсинип сүйлөгөндөр деп пайгамбар айтты. Жанындагылар отуруп ойлонуп калышты. Бир нечесине түшүнүштү, бир нерсе түшүнбөй калышты, анан кайра, я Расулла, кекирейип сүйлөгөндү билебиз. Бирок оозун толтуруп сүйлөгөндөр кимдер? Дегенде, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам текеберлер деп жооп берди. Демек, некен сүйлө дагы. Бир нече түргө бөлүнүп атат экен. Бир адам бар экен, бакыл бар экен. Бакылга баары бир турган. Ал оозуна келгенде оттой берет. Оозуна келген нерсени оттой берет, ооз каалаган нерсесин сүйлөй берет. Оозу кыйшык болсо да байдын оозу сүйлөсүн дегендей, колунда бир нерсе болуп кала турган болсо эле, ошо менен эле эмне кылат экен? Сүйлөп баштайт экен. Ошон эле сөз бөлө берет экен. Экинчиси сүйлөп аткан кекирейип сүйлөйт экен. Мындай бир мен билем, мен дамылдамын. Ой мен профессормун. Ой силер эмне билбегилер? Көчөңкү балдар эле бүгүн үйрөтүп калды азыркы мезгилде. Деген ой менен баягы эмне экен? Ушундай бир басып, ушинтип сөйлөйт экен. Андан кийинкиси оозун толтуруп сүйлөйт экен. Ким десе бул текебер адам. Оозуна батпайт экен ал. Ал акылы барбы, жокпу, дамылдабы, дамылда эмеспи, ага бар экен. Анын колунда бар эң негизгиси, болду. Ошонусу менен эмне кылат экен? Текеберленип, адамдарга кекирейип, ошонун сөзү туура болуп, эгер аныкы туура эмес болуп калса, эртең сенден өч алганга аракет кыла турган адам экен, субханалла. Аллах Таала Хужурат сүрөсүнүн 12-аятында ушундай деп аткан. Мусулмандардын айыптарын артынан тыңчылык кылбагыла. Мусулмандардын айыптарынын артынан тыңчылык кылбагыла, жана бири-бириңерди ушактабагыла. Силердин бириңер өзүнүн өлгөн бир тууган этин жегенди жактырабы? Жактырбайсыңар го? Аллахтан корккула. Аллах тообаларды кабыл кылуучу мээримдүү дейт. Демек, некен башка бирөөнүн айыбын ачуу, анын аркасынан тыңчылык кылып, адамдарга ошонун сөзүн салса толтуруп жүрүшпөйбү? Жана блогер болуп кетишкен. Алар акыйкатты айтуучу болуп кеткен. Ал өз ойлоп атат, мен ушунда акыйкатты айтып жүрөм, мен изилдеп иликтөө жүргүзүп атам. Жок тууганым. Бул иликтөө эмес бул. Бул тыңчылык. Бул ой биздин акылыбызда бул нерсе азыркы заманда бир анықтықты чыгаруу болгон сыяктуу болуп калган. Бирок канчалык адамдар бири-бирин аңдып, аркасынан ушактап, анын айыптарын ача баштаган мезгилде жер жүзүндөн береке кетет. Акыр замандын белгилеринин бирөөсү ушул эки, адамдар мынекен бири-биринин айыбын ачуу үчүн муну иш катары алектенип калат турган. Жумуш катары колдонуп калат. Бар үчүн иши бир сенсация болуш керек. YouTube'да баланча миң подписчик болгон.
layık basılış gerek. Başka nerse gereği yok. Uşul nerse göbürök bolsa, anı dağı subhanallah, bu emin için emez. Halbuki göbürök patpişçi kılıp alış gerek. Göbürök şunday nerse kılış gerek dağı, anan keyin arkasından akça tabaş gerek. Demek, egerde çınında, egerde oşon kalız Allah razılığı üçün, uşunu başka bire жеткизиш үчүн болуп аткан болсо, анда subhanallah söz жок. Бирок жанакында акча табуу үчүн, башка нерсе үчүн болсо, анда бул жагында ойлонуш керек болот экен тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам о тили менен иман келтирип жүргөнү иман кирбегендер, мусулмандарды ушак кылбагыла. Демек, тилинде мусулман, бирок жүрөгүндө мусулманчылык жок адамдар гана мусулмандарды ушактайт экен. Алардын тилинде иманы. Сен жанда хоп, мен мусулман, алхамдулилlah, сүйлөгөндө шарият. Бирок мындай чыгып туруп мен муну сүйлөшкөн бул дамылдамас экен дейт го тоба. Мындай сүйлөштү койчу. Неге иманы заиф болгондор ушундай кылат экен. Артынан түшүп кемчиликтерин аңдыбагыла. Пайгамбар айтат экен, мусулмандарды ушак кылбагыла. Артынан түшүп кемчиликтерин аңдыбагыла. Ким алардын кемчиликтерин аңдыса, Аллах анын кемчиликтерин аңдыйт. Аллах кимдин артынан түшүп кемчиликти аңдыса, аны үй ичинде эле шерменде кылып коет деп, мынекен Абу Давудта, Ахмадта бул риваят кылып айтылган экен. Алхамдулилlah. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла ядхулул жанната намамун. Чагымчы бейишке кирбейт деген экен. Чагымчы деген bir ayal менен bir erkekti. Bir ayal менен bir erkekti. Erkek менен ayaldı. Туган менен туганды, дос менен досту, кошуна менен кошунаны, эл менен элди, мамлекет менен мамлекетти чагымчылык экөөнүн ортосунда уруш кылган адамдар, бузукулук кылган адамдар бейишке ла тадхулул жанна. Бейишке эч качан кирбейт алар. Мен көп окуп жүрөм азыр ушундай нерсени. Көп адамдар өзүнүн кыздарын күйөөлөрүнөн ажыратып атышат. Бул келесо сени бага албайт. Бул келесо сени бага албайт. Сен спокойно балдарыңды багып кетесиң. Сен багып жүрөсүң го муну деп туруп, эрди катынды бузуп кеткен кайната менен кайненелер абдан көбөйдү тургандар. Ла тадхулул жанна. Ушул бузуку кылган аял, кайната, кайнене, ушул энелер, субханалла, бейишке кирбей калыш коркунучу бар турган. Эрди аялдын ортосун бузбагыла. Кыргызда сөз бар. Чыккан кыз чийден тышкары. Демек, тышкарыбы? Анын тагдыры өзүнчө. Сен кызыңды бердиң. Сен күйөө бала сатып алган жоксуң да, туурабы? Демек, бака башты эркек жакшы демекчи, субханалла, кээ бир убакыттарда ошол ажыраштырып кеткен аял, эркек, ошол ажырашып кеткен аял дагы бир нече жылдан кийин келип ыйлап отурганын көрүп атам көп убакыттарда. Эмне болду десе, устаз ушуну туура эмес кылган экенмин. Ошондо жаш кезим болуп, ата-энемдин айткан сөзүнө кирип кеткен экенмин. Ошондо ушул эле күйөөм менен жашай бергенде болмок экен деп, субханалла, өкүнгөн андан көп. Демек, чагымчылар өкүнүч жаратуучулар. Булар бузуп коюу менен токтоп калбайт. Булар ошол бир эле кызын бошотуп алган жок, алар эркек баласы болсун, жээндерин болсун, мейли неберелерин болсун, субханалла, бирөөнү таякет жагына, бирөөнү чоң ата тарабына калтырып, жетим калтыргандар болуп эсептелет. Бул жетим калтыргычтар жакшылык көрбөй тургандар. Бирөөнүн эркек болсун, кыз болсун, атанын тарбиясын көрбөй турган болсо, эмнекен алар эч качан мамлекетине, өз үй бүлөсүнө, керек болсо жалгыз бой баккан энесине де жакшылык кылбайт. Демек, ушул чагымчылар терең бир ор казгандар экен. Бир адамдын келечегине кол салгандардын катарына кирип тургандар. Канча деген сонун келиндерди ажыратып алышып, субханалла, сени албайт болчу. Сени сага окшогон бизге татыктуу эмес, котлет жасаганды билбейт экенсиң. Мен үйүмдө сен мындай кыла албайсың, сен мен үйүмө жашай албайсың мындай кейпиң менен деп, канча деген келиндерди акмак кайненелер кетирип атат азыр. Акмак.
Hiç bir akıllı yok. Biröөнүн kızın kız kılıp alam dep algan. Kız kılam dep subhanallah үйүнө alып kelip algan. Alбай kuş kızdığın berdi oşo жерге. Ошол жерге чоң намысын берди. Эми ошол эле болуп калбастан балалуу болгондон кийин мындай менин балама окшошпой калыптыр, чота не торо экен деп туруп коло эген ата-энелерге Кудайым өз дес берсин. Мына бул чагымчы, бузуку. Экөөнүн ортосунда бузукулук кылган адамдар сөзсүз жаманчылыкка жетет. Анын аркасынан баласы ичип кеткен. Erkeklerin zamanı subhanallah бүтүп баратабы деп делеп койсуң кээ анткени эркектердин көпчүлүктөрү азыр алсызыраак болуп калганбыз. Семейный bir кичинекей проблема боло турган болсо ошол замат ичип кетет. Ошол замат чегип кетет. Кудайга шүгүр жана көчөдө жүргөн даватчылардын bir шарапаты subhanallah канча дегенде жолдон жолугуп калып, ошо Алла жолунан чыгарып кетип, кийин Аллах тааланын ыйман хидаяты менен азыр оңолуп кеткен андан көп. Бирок айтайын дегеним, бирөөнүн үй бүлөсүнө кол салбагыла. Ырыскы берүүчү эркек дагы аял дагы эмес. Ырыскы берүүчү Аллах. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет? Карындагы баланын кам болорун ким билет дейт. Келечекти билесиңерби? Келечекти билген болсоңор, анда субханалла ушул жерде турбайт элеңер го. Анда бактылуу болот элеңер го. Demek tilingdi tый. Tilingdi sakta. Ээ бол тилиңе. Бирөөнүн жашоосун бузуп, бирөөнүн жашоосуна кийлигишип, жашооңорду бузуп албагыла. Бул жөн эле нерсе эмес. Бул ыйманды бузат тургандар. Ыймандын даамы бар. Ошо ыймандын даамы бул адеп ахлак. Ыймандын даамы бул мухаббат, бири болгон сүйүү, сый-урмат. Ушул эки бул ыймандын даамы бул. Намаз, орозо, ажылык анын жаны, динибиздин жаны. Бирөө болбойт. Денеси болбойт, жаны болбойт демек субханалла. Силер денесин талкалап салып жанын калтырам деп атасыңарбы? Жанын талкалап салып денен өзүн калтырабыз деп атасыңарбы? Экөө тең эле өлүк болуп эсептелет. Урматтуу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтышына караганда Алымдардын көз каранды айтат экен, кээ бир сөздөргө сен жөнүндө баланча деп айта турган болсо бир чагымчы, анда эмне кылуу керек десе, бир нече нерсени карап койгун дейт. Биринчи, сага бирөө бир нерсе айтып келген болсо, тактамайынча ишенбе. Bir ayal geldi. Ayaldan güyösünden ajırayım deydi. Emnege? Mağa uşunda ayetти men güyöm bирөөлөр менен жүрүптүр. Soratam, gördünüz mü? Yok. Al görüptür mü? Ova, kança oken desen biri öken. Ajırашып ketти, bir neçe vakittan geldi. Allah nasip uşundayken, taqdiri uşundayken, bирөө güyösü addenle buladı. Suraştırıp otursak, güyösü hiç kaçan alacıp tattavagan bir sonun jigit болып çıktı. Alemi, oşol ökönün ortasında, bayağı aytıp gelgen ayal, oşol erkekке тийгенге hareket kılıp başlaganda. Çağımçı şuşunday. Demek bir adam senin gözünde deydi da, gözün çıkıp alıp gelse deydi da, bir gözü çık kalgan deydi. Ey men uşun sal dese, sen anın sözün kabul kılbay otur deydi. O ikinci adam gelsin deydi. Aydın bir gözü çıkılgan, tigin iki gözün çıkıp salgandır deydi. Kaydan bilesizler? Demek bir söz söylüyor oturan bolsa, sen anı tekşermeyin işembe. Çağımçını görgen bolsoңор, ağa nasihat aytkıla, koy tuğan. Bürön ayın ne kılasın? Ekincisi bu nasihat aytı gereken oşoğa, akılın var bolso. Üçüncüsü, eğer de sağa nasihat ayta albasan, ağa subhanallah bir жақшылық нерсени ayta albasan, ilmin az bolso, түшүндүрө албасаң, andan pasırak жолсо, жашың yaşırak bolgan bolso, akmak eken bilgen bolsoң, anda Allah üçün anı jaman görüp dur deydi. Allah üçün anı jaman görüp durgun. Bирок deydi. Üçüncü taraf jönүндө jaman ойлобо deydi hiç kaçan. Emdeken jamanды alıp gelgen adam jönүндө sen jana ошо жаманды очуп турат, анан жамандады деген адам жөнүндө эч качан жаман ой болбосун. Көп адамдар
Çağımçının ayta bergen sözünөн эле жек көрүп калат баягы көрбөгөн адамды. Биз эч кимибиз падышабыздын жанында болгон эмеспиз. Эч кимибиз депутаттын жанында болгон эмеспиз. Эч кимибиз бийлик ээлеринин жанында болгон эмеспиз. Байдын бирок бул жерден бир отуруп эле жамандай бере турган болсочу, ушул жерден баары жаман көрүп калышы мүмкүн. Жанында эмне отурдуңар кабинетинде. Жал кол коюп атканда көрдүңөрбү? Же ушунда мындай эмесине салып атканда көрдүңөр? Жок да турбу? Демек ошону сен бирөөнүкүн көргөн жоксуңбу? Сен ошо үчүнчү адам жөнүндө жаман ойлогондон алыстап тургун. Анткени бирөөнү жаман көрүп калсаң бул оору болуп калат. Ал эми ал оору акыртуу көрө албастыкты, ач көздүктү, ошого болгон жек көрүү сезим пайда болуп отурган болсо, психологически больной болуп каласың. Ооруп калышы мүмкүн экен. Дароо эле анын сөзүнө ишенип, ошо үчүнчү тарапты изилдеп аңдып жөнөбө. Аңдып жөнөбө. Бирөөнүн артынан аңдыш, бирөөнүн телефонун негизи караш күнөө. Аялыңдыкын телефонун караш күнөө. Эркектин телефонун аңдып кароо күнөө. Азыр ушундай нерсе чыккан экен, слежка. Эмне сүйлөшүп аткан? Мага баянчылар эме алышты, мындай видео эме жөнөтүптүр, мындай, жанагындай разговор. Мынакей дейт молдоке, булар сиз жөнүндө ушинтип айтып атышат. Жанында отуруп жаздыра берипти. Мындай карасам эч нерсе айтпаптыр, мен кемчиликтеримди айттым. Машалла. Айтып атам, рахмат. Мен кемчилигимди оңдоп алдым, бирок сен туура эмес кылдың дедим. Адамдын кемчилиги кээ бирде болот, болбой койбойт. Кемчиликсиз адам жок. Бирок сен ошол кемчилигиңди айтып аткан адамды душман кылып алба деген сөз. Кээ бирде туура болуп калышы мүмкүн. Бирок ал сенин кемчилигиң, сени менен айыбыбыз ошол. Ошо айыпты оңдош керек. Акылдуу адамдардын эки сыпаты бар деп алымдар айтат экен. Биринчиси дейт токтоолук. Экинчиси кечиримдүүлүк. Биринчиси эмне экен? Токтоолук, экинчиси кечиримдүүлүк. Акылдуу адам ушул эки нерсе менен жашайт. Проблема бол токтоо, сабыр кылып турат экен. Анан эгерде субханалла ошол нерселер ушунча болуп кеткен болсо, ошону кечирип салып басып кете берет экен. Мындай кечирим эмес. Бирөөгө чоң бир алымдардын бирөөсүнө мен баландай менен катуу урушуп кеттим эле, бирок аны мен кечирдим деди. Баягы алым айтат экен, сен кечирбептирсиң аны дейт. Эмнеге дейт? Мен аны кечирип салгам десе, кечирген адам ал жөнүндө эч качан айтпайт деген экен да. Кечирдиңби? Сен ал жөнүндө сөз кылба, бүттү. Бүгүндөн баштап согон кечирдим дедиңби, болду. Аны жөнүндө унутуп кой, болду. Алдыңан чыкса биринчи салам бер. Ассаламу алейкум. Деп эле токтоп калба. Ва рахматуллахи ва баракатуху. Алланын рахматы сага берекеси болсун деп дагы кошуп койгун. Жана аны кучактап алгын. Мына бул субханалла сенин биринчи эң жакшы адамкерчилигиңдин, сенин мусулманчылыгыңдын чоң белгиси экен туган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уккандын баарын айта берүү адамдын калкка түшүүсүнө жетиштүү болот деп айткан экен туган. Алхамдулилла. Ошо сени урматтууларым, эмне үчүн бул жөнүндө айтып атабыз? Анткени ушул жерге келгениңиздердин көпчүлүктөрүңөр дейт деген нерсе менен келгенсиңер мага. Тиге барсам ушундай деди. Тиги көз ачыкка барсам деди. Анан тиги ушундай деди. Кошунам деди. Ай туганым. Бул туура эмес. Демек, сүйлөнүп аткан сөздүн баары эле чын болуп калбайт. Сүйлөнүп аткан калптын баары эле калп болуп калбайт кээ бирде. Бирок ошондой болсо дагы мусулман субханалла Аллага тобокел кылганды үйрөнүш керек. Бир шак келдик эми Аллага тобокел кылалы. Ар кандай оорулар менен келдик. Бирок ошол оорунун көпчүлүктөрү тилибиздин кесепетинен болду. Тил менен кесепети деген мушуреки кээ бирде туруп баягыда бир айтып бердим ошону. Дагы айтылап салайынчы. Кээ бир убакыттарда баласын көрүп, менин балам тиги караганда алкаш эмес деп койгонсуң. Балаң алкаш болуп калдыбы? Мен тиги караганда намаз окуйм деп аткансың. Бүгүн намаз окубай калдыңбы?
Men tigi karaganda menin balam mындай. Men tigi karaganda жакшы жашайм. Men tigi karaganda көчөдө жүрүp калган жокмун. Көчөдө жүрүп калдыңбы? Демек, бул тил менен адам субханалла өзүнө байланып жакындатат. Ошол себептен ушул турганда Аллага тобокел кылыңыздар. Анан тилиңиз менен, дилиңиз менен кеткен каталыкчылар болсо, кемчиликтериңиз болсо, анда ошону Аллахтан анда кечирим сурайлы. Я Алла, кечир. Бирөөнө тыңсынгансың. Бирөөнө бул баласы жок, туягы жок деп айткансың. Туягың жок калдыбы? Тиги аранда малым көп деп атың, малың жок калдыбы? Демек, ошонун бардыгы тең эле тилибизден тапкан нерсе болот. Алла мындай айтат. Силердин күнөөңөр себептүү дейт. Демек, Аллага тобокел кылалы, анан тооба кылалы иншалла. Отургандарыбызда толук кана Аллага таянып отуралы. Алладан шифа тилейли. Бирок шифа эле эмес, ал хидаят кошо тилейли. Алла, мен намаз окуп калайын ушул жерден кеткенден кийин. Алла, мен сен өкүңдү аткарып даватка чыгып кетейин, Алла. Алла, мага насип кыл. Сен ушул жерге жөнүп келген жоксуң мага. Мен жолумду тууралап бер, Алла. Ахиреттин да жолу менен мага жол кылып бер. Өлгөндө жөнөлүп калбайын. Иманы менен өлөйүн деген сөздөрдү кошуш керек туган. Бүткүл нерсенин өз акыры бар, чеги бар. Ушул жерде отурган бардыгыбыздын А точкасынан чыкканбыз. Б точкасына аз калдык иншалла. Ал неизбежно, ал сөзсүз болот. Мындай качсаң деле, тигиндей качсаң деле, молдого барсаң деле, олияга барсаң деле, врачка барсаң деле, машина менен качсаң деле, бийик тоого чыгып кетсең деле, кыйкырсаң деле, демек эмне үчүн төрөлдүк, эмне үчүн жашап атабыз, эмне болобуз? Байлыгың деле убактылуу, ден соолугуң деле убактылуу, сулуулугуң деле убактылуу, жаштыгың деле убактылуу, бүткүл нерсе убактылуу туган. Булардын бардыгы тең жазылган гана нерсени жеп атабыз. Жазылган гана нерсе болуп атат. Биз болгон өз аракет кылуунун үстүндө гана жашап атабыз. Биздин аракетибизге жараша кичине бир берекет берилген, бирок чечим кудуреттүү болгон Алланын колунда туган. Алла чечим кылды, келдиңер. Алла чечим кылды, шифа берди. Алла чечим кылды, субханалла, кетирди. Алла чечим кылды, акылыңа салып койду, кет бул жерден деп койду. Кереги жок деди, кетип калдың. Ал жерде молдонун да тиешеси жок. Сенин да тиешең жок, Алланын чечими. Аллага таяналы иншалла. Аракет кылабызбы? Тооба кылабызбы иншалла? Калп сүйлөйбүзбү? Чагымчылык кылалыбы? Мамлекетибизге пайдабыз тийсинби? Машалла. Биз ишене ушул жерде турган ар бирибиз ушу бир чоң бир мамлекетибиздин Кудай буйрса мындай бир бурамас сыяктуу бир нерсесин кармап тургандарданбыз иншалла. Эч качан чөкпөңүздөр. Бул дүйнө чөгө турган дүйнө эмес. Бул дүйнө момундай жашап өтө турган дүйнө, машалла. Бул жерде болуп аткан нерсенин бардыгы тең рахат. Бул дүйнө болуп аткан нерсенин бардыгы тең чын. Бул дүйнөдө субханалла мусулмандар бүткүл алдыда жашаш керек. Мусулмандар бардык нерсени колдонуп жашаш керек. Мусулмандардын жашоосу бул дүйнөдө ушундай бир жипке тизилгени таптаза туптунук болуш керек иншалла. Кайгырбагыла. Кайгырыш мусулманга эмес. Биз бейишке киребиз иншалла. Кайгыра тургандар башкалар. Алар тозокко кирет. Кудайга шүгүр айтышыбыз керек, Алла Таала бизди Кытай кылып тирилтип койбоптур. Жаратып койбоптур. Ал атасы да капыр, энеси да капыр, баласы да капыр, бара турган жерде капырларын жай. Биздин чоң аталарыбыз, ата-энебиз, жет атабыздан бери мусулман экен. Аталарыбыз мусулман болду, энелер мусулман, биз да мусулман болуп деме алдык. Иншалла Алла Таала мусулманчылык сөздү кузуп койду. Демек, бара турган жерибизде мусулмандар бара турган жай экен иншалла. Ошон үчүн ниеттеп турлаңыздар азыр. Телефондорду өчүрүп салалы. Субханакалла хамдик, ашалла анта астагфирука ва атубу илейк. Алла күнөөбүздү кечирсин.